Урматтуу Искендер Эсенгелдиевич, сиз кеңири маалымат бердиңиз, уктук. Сизге суроода, мисалы бүгүнкү күндө сиздин маалыматыңызга ылайык, бул Кыргыз экспорт борбору Кыргызстандын текстилдик компанияларын негизинен эл аралык көргөзмөлөрдүн катышуусун уюштуруп турат да бул жерде. Сиздер кыргызстандык канча компанияны ошо катышууга уруксат бердиңиздер? Или канчасын катыштырдыңыздар ушул күнгө чейин? Жогоруда айткандай, бизден 76 атамекендик компания катышкан. Бул өзү ассоциациялар өзлөрү белгилеп беришет, кимиси катышат, кандай. Аны ошого жараша, анан кийин биз бүтүндөй жардам беребиз, колдонсун. Мисалы үчүн барып, ошол бизге мындай эме помещениелер берип коет да. Аны ошол жерге биз өзүбүз көргөзмөбүздү кура баштайбыз. Ошону тургузуп, алардын өзүнүн стендин коюп берип, товарын алып келип берип, ошол жерге жайгаштырып, анан кийин сүйлөшүүлөр жүргүзгөнгө чейин колдоо көрсөтүп беребиз да. Ошондой эле мисалы мына азыр сиз айткан бир топ иш-чараларды айтып кеттиңиз да. Ошонун алкагында ошол эле текстилди өндүрүү, бут кийим, териден жасалган мисалы буюмдарды, ошолорду өндүрүп, мындай выставкаларды өткөрүп турасыңар да. Ошого канча мамлекеттен келип катышып атат бизге? Азыр Кыргыз экспорт мамлекеттик орган эмебиз бар, ишканабыз ошо. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө негизги экспорт илгерилетүү жактан негизги биздин ыкма бул тышкы базарларда экспорттоочуларда ошол жака чыгарууда. Себеби клиенттердин, кардарлардын трафиги, ошолордун сатуучулары, контрагенттерин алар ушул атайын көргөзмөлөргө катышып турушат. Ошол мисалы быйыл биз Москвага, Парижге, анан Дубайга алып барабыз да, кийим тигүүчү тармакты. Себеби бизде кийим тигүүчү тармакта абдан көп компаниялар бар, ишкерлер. Ошондуктан биз быйыл ушу апрель айында бул жакта РАФИ деген ассоциация, Россиянын фэшн ассоциация менен чогуу бул жактан чоң форум өткөрөбүз. Апрель айында, майда болсо биз Москвага чыгарабыз, сорсинговый платформага биздин ишкерлерди. Жо, дагы башка Россия, Москвадан башка жокпу? Жок, ошо биз былтыр биринчи жолу Дубайга алып чыктык. Буга чейин биздин ишкерлер Дубайга чыгып келишкен, бирок аларды эч ким колдоо көрсөткөн жок да, алып барыпчы. Себеби ал жакта биздин ишкерлер чын айтканда Россия базарына көнүп, уже ишкерлер менен кантип сүйлөшүүлөрүн билишет да. Бирок Дубайга барганда даже англис тилди билбегендер барышыптыр да. Ошондуктан биз ушул быйыл анан былтыр деле талап кылганбыз, сиздер ушул жактан же болсо котормочуларды алгыла, же андан тышкары өзүнөн ар бир ишкана эгер тышкы англис тил сүйлөгөн базарларга чыгам деген максаттарын койсо, алар өздөрү даярдап ички менеджерлерди, кадрларды даярдаш керек. Себеби котормочу ал өзүн мындай спецификаны түшүнбөйт да. Бирок кадр сатуу жактан мындай кандай презентация кылуу, ыкмаларды жана башкаларды өзү айтып бере алат да. Сиз өзүңүздү тааныштырып койсоңуз? Менин атым Урмат Такиров, ушу Кыргыз экспорт борборунун директорумун. Бул мамлекеттик ишканабы? Ооба, мамлекеттик ишкана, экономика коммерциянын министрлигинин алдында. Минэкономдун алдындагы? Ооба. Бул жерде мындай да, сиз Урмат мырза, азыр жакшы көйгөйлөрдү көтөрүп атасыз да, ушунун алкагында мисалы биздин ишкерлер, эми бул оңой нерсе эмес, жаңы бренд менен чыгып, мисалы биздин мамлекетибизден мисалы атамекендик өндүрүлгөн товарларды пропаганда кылып, сыртка сатыш өзүнчө бул чоң бир менеджерлик бир сапат керек да. Ошондуктан алардын эми өздөрү ар кандай жол менен мисалы насыя алат, ар кандай мисалы жумуш орундарын түзөт, салык төлөп атат. Бирок экономика министрлиги биринчи кезекте азыр сиз айтып аткан кемчиликтерге мисалы толуктой киргизишиңиз, жардам беришиңиздер керек да. Мисалы мына азыркы өнүккөн өлкөлөрдөн Европаны карайбызбы? Мисалы Италиядан бир чебер келе турган болсо, биздин мисалы мына Бишкекте бир кандайдыр бир жолугуш өткөрө турган болсо, жүздөгөн биздин жөнөкөй жарандар барып катышып уже заказ берип атышат да. Эмне себептен мисалы биздин наоборот ошондой пропаганда кылсак болбойт. Ошого түздөн түз мисалы мына сиздер экономика министрлиги баардыгыбыз жардам беришибиз керек да. Шарт түзүп беришибиз керек. Эми
котормочуну же дагы бир иш кагаздарын, документация, визага окшогон жактарын биз өзүбүз жүгүрүп аларга жардам берсек, ошондо гана өнүгүү болот деп ойлойм да. Туура айтасыз, Алишер Абдуллаевич. Мына былтыркы жылы эле жаш ассоциациясы, тигүүчүлөр ассоциациясы бар. Ошонун президенти Диларом кандай эле фамилиясы? Дүйшөбаева. Ана ошонун айтуусу боюнча баягы биринчи алып барып кетти да Кытайга. Алып барып көргөзмөгө катыштырып, баарын тең иштетип келсек, өзлөрү келип айтышты. Биз туура эмес кылып жүргөн экенбиз. Бердеги биздин баягы кездемелер келет эмеспи? Кездеме базардан алганда бизге келген кездеме баягы качество менен өтө эле мындай жогорку деңгээлде эмес экен. Ошон үчүн биздин товарыбыз сыртка чыга албай эле жаткан экен деп. Азыр түздөн түз Кытай Республикасы менен ошо бир 2-3 айда бир барып товарларды түздөн түз алып келип атат кездемелерди. Тигүү жанданып мындай иштеп атышат да бул ассоциация, абдан жаш ассоциация. Көптөгөн мындай өндүрүүчүлөр ошонун ичине кирип алып, абдан жакшы жумуштарын алып барып атышат да. Туура айтасыз, ушуну мындай Ошонун баарын көрсөтүп бердик да. Мында кылайлы, түздөн түз баягы кездеме ала турган чет өлкөдөгү базар менен түз өндүрүүчүлөр менен түз байланыш түзүп берели деп. Андан тышкары жана Италияда Мода Италия деп айтпадымбы ассоциациясы? Ошонун президенти былтыркы жылы келип, бир жума Кыргызстанда болуп кетти. Бүт кийин тигүүчү болушунча фабрикалардын баарын айланып, баягы таанышып жеринен. Андан кийин абдан мындай жогорку эле баа берип кетти. Акыркы Италияда чыгып аткан баягы станоктордун баары тең Кыргызстанда бар экен. Ошонун арты менен көп эле биздин ишкерлер, мына мисалы үчүн Европанын көргөзмөлөрүнө бара баштады да. Миланда өткөргөндө ошол жерге да барып келишти. Алып барып келдик. Искендер Эсенгелдиевич, туура айтасыз. Өзү негизи биздин мисалы кыргыздардан чыккан мисалы кыран жигиттерибиз, эжекелерибиз, кыздарыбыз жакшы мындай товарларды жасап атышат. Бирок аз болуп атпайбы? Ошого мисалы сиздер колдон келишинче шарт эле түзүп берсеңиздер, калганын өздөрү алып кетишет ишкерлерчи. Сиздерден болгон бир гана шарт да негизи. Анан эми мисалы азыркы күндө замандын талабы. Бул жерде мисалы B2B бизнес форматындагы жолугушуулар болуп турабы силерде? Канча жолугушуу болду ошол боюнча? Күнүгө эле болот. Күндө эле болду. Күндө эле болуп турабыз. Биз дайыма ачыкпыз алар үчүн. Рахмат. Анан эми бул жерде Искендер Эсенгелдиевич, буга чейин дагы сиздердин министриңиздерге дагы айтканбыз, мына ушул бүгүнкү вопростун алкагында дагы мындай кошумча суроо да. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда өндүрүлүп аткан, даярдалып аткан мисалы теринин канча пайызын ушул биздин өзүбүздүн ишкерлер пайдаланат? Да, тери мисалы бизде мына койдун, малдын терисинин канча пайызын ушул биздин ишкерлер иштетет? Уруксат болсо мен ошол тууралуу айтып коеюн. Өзү негизи Турцияда тери иштетүү абдан күчтүү экен. Ошол жерден барып таанышып келдик. Муну февраль айынын башында. Анан барганда Кыргызстан териси өзү негизи баягы эмне үчүн Кыргызстандан албайсыңар? Бизде абдан тери, малдын териси, бул койдун терисин албайт экен алар. Малдын терисин эле алат экен иштетүүгө. Анан кийин промышленный переработка деп коет. Анан ошого эмне үчүн алынбайт десе, малды туура эмес багасыңар кыргыздар деп ушинтип айтты да. Сиз туура эмес айтып атасыз. Жок, алардын сөзү боюнча да мен аянт ичинде айтып бердим. Аны эмнеге дегенде баягы иштетип келгенде эле биз өндүрүштөн бери көрсөтүп берди. Мисалы үчүн мындай чаап эметсең, айдасаң малдычы. Анан ошо истери калып калат экен, кийин переработкада ошонун баары чыгып калат экен. Ошонун баарын көрсөтүштү. Бунун мындай как промышленно уже надо готовить деп атат да. Бир гана момент бар экен, жана желатин чыгарат экен ошондон. Кийин мармелад продукцияны чыгарганга ошого абдан колдонуп атышат. Искендер Эсенгелдиевич, мындай да, сиз эми мындай акылга жөнөкөй кылып айтып атасыз. Бул жерде эми коомчулук угуп турат да, бул жердечи. Бул сиздин министрдин орун басарынын айта турган сөзү эмес да бул. Мен мындай эле айтайын, эмне себептен түрктөр албай атат? Себеби экономика министри азыркы күндө 200 евродон сиздер пошлина коюп койгонсуздар. Пошлинаны жок кылыш керек өзү негизичи. Аны киргиздик. 50 еврого чейин чүргөн. Мен буга чейин мисалы канча жолу айтып келдим. Азыр мына баарыбызга эле маалым, айылдарга барсаң талаларда полностью ит сүдүрөп
ооруларды козгоп ошондой болуп жүрөт. Же тери дагы жок болуп кетпейт экен. А сиздер мисалы азыркы күндө $100 түшүрөбүз деген коомдук талкууга коюп аракет кылып атасыңар, бирок ал дагы кечеңдеп атат. Ошондуктан Искендер Эсенгелдиевич, ошону 50 еврого түшүрүп койсоңуздар, биздин талаада жаткан полностью мусорларыбызды сыртка кетмек. Канчалаган мисалы ишкерлер күтүп турат азыр, алып кетейли деп. А бирок силер уруксат бербей атпайсыздарбы? Андан көрө батыраак, мисалы бүгүнкү күнгө боюнча дагы айттыңызчы, сиз эмнени айтасыз? Сауат сары, уруксат тапшырма Айтыңыз. Мазиев Арсанбек, башка маман башчысы, өнөр. Бүгүнкү күндө проект администрацияга киргизилди, 50 еврого чейин түшүрөбүз. Экспорттук пошлинанын ставкасын терин жарган. Официалдуу айта аласыз да, уже? Ооба. Негизги көйгөй ошондой да, мисалы биз ашып кетсе, биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр 10%га дагы жетпеген терин иштетет. Калганын сатайлы да сыртка. Канчалаган 50 евродон болсо дагы пошлина түшөт. Элдин бюджетине дагы чем талаада мусор болуп жаткандан көрө. Мусорду сатайлы андан көрө. Рахмат.